коварный вид. Жанагы пырпырай берип, жанагы көгөрүп калат, канаты сынып калат. Даже больше батат. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр биз Кара Балта шаарындагы, Кыргызстандагы эң чоң ушул адал тоок фирмаларынын бири Мариам компаниясына келдик. Мариам компаниясы көптөгөн жылдардан бери ушул Кыргызстанга жада калса ушул кошуна мамлекеттерге дагы адал тооктор жеткирип келет. Буюрса азыр ошол Мариам тооктору кантип чоңойтулат, кантип союлат, ошолорду баардыгын жеринен көргөнү келдик. Алла Таалам баардыгыбызга ушундай адал тамактарды жегенге насип кылсын. Общий 10 миңдей, даже больше батат. Жок, өкөлүнө. Бул жанагы жожо болоюн деп аткандан булар аласыңарбы? Же ушул жерден Мындай эме болот. Айдалыш керек да, температура бар. Где-то 20 уже башталат. Кылып булар. Азырынча ошол. Аздан берсе. бул жерде 10 миң жумуртка бар. 16 миң. 16 миң болсо 21 күндө уже жожо чыгат. Жарылып. Машалла. Өзү негизи азыкталган корумдагы адал болушу керек стандарт боюнча. Бирок арам нерсе менен жесе негизинен ал жаныбар өзү адал бойдон эле калат. Ол бирок бир мусулман үчүн кандай кайсыл жаныбар болбосун арам нерсе менен багыш бул туура эмес. Урматтуу мусулмандар, ошол жаныбарларды, ошол канаттууларды багып атканда адал менен бакканга аракет кылышыбыздар керек. Азыр ошо Мариам адал тооктору мына бул жердеги жеми дагы адал жем болуп эсептелет. Тоокторго берген дандар бүт ошол арам нерсе аралашпайт. Чочконун же дагы башка бир арам нерсе аралашпай, жакшы адал нерселер менен жеп чоңоюп, анан буюрса аны ошол союшуп бүт элге таратат. Мына бул уже 3-чү этабы, жакта жумуртка, анан кийин жожо, кичинекей 10 күндүк, азыр мына уже 40 күндүк, 39-40 күндүк тооктор мына ушинтип багылып, бул жерде канча тооктор бар? 12 миңдей тоок багылып чыгат экен. Урматтуу мусулмандар, урматтуу кадырман кыргызстандыктар, биздин өзүбүздөн чыккан азыктан, өзүдөн чыккан продукциядан шуну колдоп, өзүбүзгө дагы пайда, мамлекетке дагы пайда, ошону колдосок иншалла жакшы болот. Мына бир туугандар, жанагы жөжөлөр 40 күндө ушундай бир чоңоюп, ушунчалык эмеге жетилет. Анан ушу 40 күн болгондо чоң эме союшат. Анан бул жерде дагы көрүп атасыздар, мондай эле жемдерди жейишет. Жанагындай оозуна шприц менен укол тыгып жанагындай кылып чоңойтпойт да. Ошол жанагы адал корумдар болот. Эч жанагындай чочконун башка бир нерсенин эмелери аралашпайт. Мына ушундай адал жемди жеп чоңоюп, анан буюрса бисмилля Аллаху акбар менен союлуп, анан бүт ушул эрге бизге таратылат. Эми бир туугандар, ушул адал нерсени жейиш эң зарыл нерсе. Себеби Алла Таала Кур'ан-ы Каримде дагы кулу минат тайибат, адал эң жакшы, эң мыкты нерселерден жеңиле деп буйруган. Ошого өзүбүздөн чыккан мына ушундай Кыргызстандан чыккан тоокторду, адал нерселерди жеп, адал нерселер жегенибизде биздин өз ден соолугубузга дагы, ибадатыбызга дагы, дуабыздын кабыл болушуна дагы себеп болот. Ошого бир туугандар келиңиздер, өзүбүздүн өндүрүштү колдоп, адал нерселер жегенге аракет кылайлы. Тооктор уже жетилип 40 күндүк, 39, 40, 41 күндүк болуп, ошо лентага илинип, дальше кетет. Тияктан уже касапчылар союп атканына азыр иншалла күбө болобуз дагы. Ошо лентадан келип, бисмилла Аллаху акбар деп союп атканына биз күбө болуп отурабыз. Өзү негизи чоң фабрикаларда ушундай лентада ток берилет, вольт берилет, кандайдыр бир өлчөмдө. Бирок мына Мариамга тоок фирмасына биз
Mına bir top jolu güve bolup oturabız. Toğu jok ele volt berilbeyle oşal жерден kasapçı türüleyle Bismillah Allahu Ekber dep soyup, anan bu jakka ötüp kettiler.